Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Алланың элчиси саллаллаху алейхи вассалам Азирети Хадижа Хуайлид ал-Кушайра энебиздин эрдеген эмгегин адамдык асыл сапатын баалап мындай деген: Алла Таала мага андан башка кайрылуу эч кимди берген жок. Эл журт ишенбей койгондо ал мага ыйман келтирген. Баары мени жалганчыга чыгарганда акыйкат чакырыгымды ал кабыл алган. Мага эч ким эч нерсесин бере элек кезде ал мага мал мүлкү менен колдоо көрсөткөн жана Алла Таала перзенттерди мага андан берген. Шарапаттуу жана барктуу бүлөнүн мүчөсү Азирети Хадижа адеп ахлагынын мыктылыгы, кишилик сапатынын жогорулугу, адамгерчилигинин бийиктиги жана абийиринин тазалыгы жагынан эч кимди алдына салдырбагандыктан исламда мурда Афифа жана Тахира деп чакырылган пакиза инсан болгон. 40 жаңы толгондо күйөөсүнөн ажырап жесир калган сабырдуу айым эле. Ошол мезгилдин шартында бир өлкөдөн экинчи өлкөгө соода сатык жүргүзгөндүктөн Тахира соодагер деген лакап атка арзыган ашкер айым болгон. Акылмандыгы, зиректиги, мүнөзүнүн жумшактыгы, адеп ахлактыгынын тунуктугу, кыраакылыгы, сулуулугу менен ар дайым ар убак жакшы эскерүүлөр менен эскерилген чечкиндүү айым. Ал Кутман пайгамбарыбыздын биринчи жана эң урматтуу жубайы болгондуктан Хадижатул Кубра деген жагымдуу лакапка ээ болгон. Хадижа энебиздин атасы Хуайлид ибн Асад өз уруусунан сөзү өтүмдүү, кадыры бийик, мыкты, таза урпактан келген инсан болгон. Башта айтканыбыздай эле, Азирети Хадижа соода сатык менен шугулдангандыктан бул маанилүү ишти жөндөп кете турган, кербенди баштап берип келе турган ишеничтүү бирөөгө муктаждыгы бар эле. Ошол себептен ал өз сунушун кызматкери Майсара аркылуу Азирети Мухаммадка жолдойт. Азирети Мухаммад андан мурда бир нече жолу абалары менен чогуу Сирияга жана Йеменге барып, аз да болсо дасга түшкөндүктөн сунушту кабыл алат. Жаратылыштын нуру саллаллаху алейхи вассалам Азирети Хадижанын соода кербенин Тахеммуда Хубаша базарынан баштап барган. Сапарга Азирети Хадижанын кызматкери Майсара менен чогуу барат. Ал жактан Тихама кеземесин ташып келип, Хаким бин Хизамга сатып, капчык толо пайда алып келишет. Майсара жолго чыккандан кайтып келгенге чейин өз көзү менен көргөн ажайып окуяларды, Арабстандын ысык аптабы куйгалап турган кезде эки периште Азирети Мухаммадты саллаллаху алейхи вассалам көрөкөлөп жүргөнүн, христиан кечили Настуранын ал тууралуу айткан сөздөрүн жана адаттан сырт ажайып касиеттерин ийне жүүнө чейин Хадижага баяндап берет. Кербендин кирешелүү келиши жана Майсаранын берген маалыматы Хадижаны арбап алгандай болду. Кадырлуу айымдын жүрөгүндө ишеничсүү изги инсан менен баш кошсом деген арзуу пайда болот. Азирети Хадижанын жакын досу Нафиса бинти Умайя бул эки даңктуу инсандын ортосундагы сезимди мындайча эскерет. Хуайлид кызы Хадижа иштин көзүн билген, кайраттуу, мүнөзү туруктуу, кадыр баркы бийик жана намыстуу аял заты болгон. Да Азирети Хадижа Азирети Мухаммаддын тунук мүнөзүнө да жана адамгерчилигине, бийиктигине туруштук бере албады, багынып берди. Ошентип Азирети Хадижа Нафис айымдын ортомчулугу менен Азирети Мухаммадка турмушка чыгуу сунушун билдирет. Ааламдардын ардагы бул сунушту абасы Абу Талиб менен кеңешет. Жагдайды таразалап көргөн Абу Талиб макулдугун билдирип, Хадижанын абасы Амр бин Асадка куда түшүп жуучулукка барат. Жаратылыш нуру алгачкы үйлөнгөн кезде 25 жашта болгон. Таалайлуу айым Азирети Хадижа болсо Азирети Мухаммаддан 15 жаш улуу, балалуу жесир аял эле. Хадижа эне мал мүлкү, мээримдүү жана камкордугу менен Азирети Мухаммадка жаңы күч-кубат, жаңы тирек болуп берди. Ааламдардын ардагы менен Азирети Хадижанын ортосунан Касым, Абдуллах, Зайнаб, Рукия, Умму Кулсум жана Фатима аттуу 6 перзент дүйнөгө келет. Тун уулунун аты Касым болгондуктан арабтардын салты боюнча пайгамбарыбызга Абул Касым, Касымдын атасы деген жалгама ат берилген.
Андан кийинки уулу Абдуллах да ислам дини келгенден кийин төрөлгөндүктөн ал экөөнү Тайип жана Тахир деп эркелетишчү. Уулдарынын экөө тең наристе кезинде чарчап калат. Кан жанынан жаралган перзенттердин баарына Азирети Хадижа эне катары татыктуу тарбия берген мугалим болгон. Хадижа Аллахага ыраазы болсун, өмүрү өткөнчө эч кимге капа да болгон жок, эч кимдин көңүлүн да ооруткан эмес. Өмүрүнүн акыркы мөөнөтүнө чейин мээримдүүлүгүн, боорукерлигин жана камкордугунан жазбай жашап өттү. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Хадижа энебиз менен баш кошкондон кийин сүйүүнүн булагынан кана ичип жетилди. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ал тууралуу мындай деп билдирген: Акыреттеги эң кайырлуу аялзат Имрандын кызы Мариям, бул дүйнөдөгү эң кайырлуу аялзат Хуайлиддин кызы Хадижа. Пайгамбарлыктын келери жакындаган сайын Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам тез эле обочолонуп, кыйла убакыт ой дарыясына түпкүрүнө сүңүп кетип жатты. Кээ учурларында үйдөн чыгып, Мекке шаарынан алыстап ээн жана тынч жерлерде жүрө турган болду. Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Хира үңкүрүнө бараарда жанына азын-оолак азык алып алар эле. Азыгы түгөнгөндө үйүнө келип, Азирети Хадижа даярдап берген азыкты алып кайра кетчү. Хирага Азирети Хадижа менен чогуу барган учурларда болгон. Алла элчиси алгач ирет Вахидин айбаттуу коркунучунан жүрөгү түшүп, үйүнө ылдам келет. Бир топ эс алып, жаны жай тартып калган соң, башынан өткөн окуянын кабагы менен тең айланган өмүрлүк жары Хадижа энеге баяндап берди. Алланын элчисинин оор санаасын анығын аңдап, кыраакы жубайы көңүлүн көтөрө мындай дейт: Кудай алдында касам ичейин, жараткан кудрет сени эч убакта уят кылбайт, анткени сен тууган уругуңду коргойсуң, колуңда жокторго кол кабыш кыласың, кембагалдарга жардам берип, эч кимдин колунан келбей турган жакшылыктарды жасап келесиң жана меймандос инсансың. Ак жолуңда калакка жардамыңды аябайсың. Ошентип көпкө чейин Алланын элчисинин жападан жалгыз сырдашы, муңдашы Азирети Хадижа болуп калат. Дартын жубайына кана айтат. Жан адамга көрүнбөй экөөсү жашырынып, Аллага ибадат кылышат. Жарыктык жубайы Алла элчисине колдон келген жардамын аябайт. Колуна кол, бутуна бут болот. Ага жардам берип, мал-мүлкү менен жөлөп таяп жатканына карабай, күйөөсүнө баш ийип, анын айтканы менен болуп, аны ыраазы кылууга жан үрөйт. Жеке үй иштери аялдык вазифасы менен гана чектелбестен, Алла элчисине каршы башталган кутумдук аракеттерге түйшөлүп, керек болсо жанын берүүгө даяр экендигин иш жүзүндө далилдеген. Меккелик мушриктердин кээ бир карызгөй жамандыгын токтотууга жетишкен. Азирети пайгамбарыбыздын көзү өткөн Хадижа энеге көрсөткөн кадыр билгилигин, жан ооп алуулугун мындайча эскерген. Хадижа суктанганчалык Алла элчисинин аялдарынын эң бирине суктанган эмесмин. Акыр эсе Хадижаны көргөн да эмесмин. Алла элчиси аны тез эскерип турар эле. Кой сое турган болсо, көпчүлүк учурда Хадижанын жакындарына жана досторуна эттен бөлүп жөнөтчү. Бир жолкусунда чычалап кетип, дүйнөдө кудум Хадижадан башка аял калбагансып деп жиберипмен. Азирети пайгамбарым, ал сен ойлогондой аял эмес эле. Ачыгын айтсам, мен аял затынан андан мыктысын, андан жакшысына жолукпадым. Эч ким ыйман келтире элек кезде ал ыйман келтирип мусулман болгон. Ал эң алгачкылардан болуп, менин пайгамбарлыгымды кабыл кылган. Дүнүйө мүлкү менен гана колдоо көрсөтүп, динге кызмат кылган. Асыр эсе андан перзенттерди көрдүм, деп Азирети Хадижанын мага сыпаттап айтып берди. Азирети пайгамбар Хадижанын тирүүсүндө үстүнө башка аял алган эмес. Пайгамбардын ачуусуна тийип, жаңылыштык кетирип алганымды сезип ичимден мындан ары Хадижа тууралуу эч бир жаман сөз айтпайм дедим. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Дүйнөдөгү бардык аял затынан дереги 4 аялдын даражасы жогору. Алар Имрандын кызы Мариям, фараондун жубайы Асия, Хуайлиддин кызы Хадижа жана Мухаммаддын кызы Фатима. Азирети Хадижа эне Алланын элчиси менен баш кошкондон кийин 24 жыл чогуу жашаган. Никелешкен күндөн тарта Алла элчисинин көзүнүн кареги менен тең айланып, машакаттуу кыйын кезеңдерде жанында болгон. Меккелик мушкирлер 3 жыл бою мусулмандарга бойкот жарыялап,
баардык карым-катнаштарды токтотуп, экономикалык, социалдык жактан кысымга алат. Бул кысым мушриктердин бойкоту мусулмандарга ордуна чөп жетирип, ачкадан кыйналган жандардын курсагына таш байлаганга мажбур кылат. Ошол каатчылык жылдарда баардык мусулмандар сыңары Азирети Хадижа да ачарчылыктын азабын тартып ооруп калат. Кызы Умму Гүлсүм капырлардын азабын тартып, бир топ улгайып, бир топ алдан тайган энесин карап, кирпи келмебей таң атырып, көп таңдарды атырат. Бир жагынан оору, бир жагынан күч боло турган тамак аштын жетишпестиги ажалга карай сүйрөсө да, момундардын энесин ардактуу күйөөсү, сүйкүмдүү кыздары үчүн ажалга моюн бербей жашагысы келип жатты. Ажал ушул кыйын кезеңдер өтүп кеткенден кийин келсе, көзүм аңтарылбай, чын дилден жан берсем гана атаганат, деп шыбырайт кызынын кулагына. Энеке, Кудайым буйруса баары жакшы болот, сарсанаа болбоңуз, деп сыздайт. Эне байгуш кайрадан сөзүн улайт. Кудайым өзү күбө, мен бактылуумун, кызым. Курайыштын эч бир аялы мен таткан неаматты тата албады. Балким мен жеткен шарапатка дүйнөдөгү эч бир аял заты жете албаган чыгар. Бул дүйнөдө Мухаммад Мустафаны жубайы болуу мен үчүн сөзгө сыйгыз бакта алай. Бул эле эмес, акыретте ыйман келтирген алгачкы момун мусулман аял катары сирилтээрим жана момундардын энеси деген даражада болушум мен үчүн чоң неамат. О жараткан Алла Таалам, сен санак жеткиз мактоого жана даңктуу татыктуу жалгыз гана өзүңсүң. Сенин алдыңда жагымдуу маанайда баргым келет. Мага ыйгара турган неаматтарыңа татыктуу болуу үчүн өзүңдүн жолуңда дагы да кайрат жумшап аракет кылгым келет. Бөлмөдөгү жалгыз шамдын жарыгы шамал үйлөгөндөй ары бери тутанып алды да, дал ушул мезгилде аалам жагымдуу бир бейпилдикке чүмкөнгөндөй элес калтырды. Түн болсо эненин таасирдүү шыбышына кулак салып жаткан сымал тып-тынч. Момундардын энесинин алсыз деминен жана энекесинин жанында ичинен үнсүз дуба кылып жаткан Умму Гүлсүмдүн дүрсүлдөп соккон жүрөгүнүн кагышынан башка үн жок. Аңча каалга ачылып, бөлмөнү жарык нур каптады. Жүзүнөн кубанычтын шоораты чачырап, Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам ичкери кирди. Амандашып болгон соң Умму Гүлсүм атакесинин сөзүнө кулак түрдү. Заалымдыктын кою караңгылыгы акырындап түбөлүктүү жарыктанга алмашканын аңдагандай болду. Дал ошол түнү мушриктердин бойкоту аягына чыгып, Хашимден тарагандардан кара өзгөй көзөмөлдөрдү токтоткону маалым болду. Бул учурда 65ке чыккан Азирети Хадижа күчтөн тайып калган эле. Бойкот токтогондон 6 айдан кийин Алла элчисинин абасы Абу Талип дүйнө салды. Абу Талип кара чечекей инисинин калган жетимге ата ордуна ата болду. Алланын элчисинин канатына калкалап, кепил жана Курайш мушриктеринин пайгамбарга багыттаган канчалаган түрлүү жамандыгын токтото билген аскар тоосу эле. Азирети Хадижа бул күндөрдү сүйүктүүсү мырзасы Алла элчисинин амандыгын тилеп, жараткандын уруксаатын күтүп, бул дүйнө менен коштошуу алдында турган. Кыздары Зайнап, Умму Гүлсүм жана Фатима энекесине имерилип тое тиктеп, жытын искеп жатышты. Жубайынын ичер суусу түгөнүп баратканын сезген Алла элчиси акыркы даярдыктарды көрүп, келме айттырууга жан үрөп жатты. Ошентип Кутман эне Азирети Хадижа Абу Талип көз жумгандан 3 күндөн кийин Рамазан айынын 10-унда 65 жаш курагында түбөлүктүү сапарга аттанып кетти. Маркум эненин сөөгүн Азирети Мухаммад Мустафа өз колу менен хажуун көрүстөнүнө жашырды. Жубайы менен коштошкон соң, ичтен сыздаган тагдырга моюнсуна үйүнө кайтты. Кыздарын боорлоруна кысып, сооротуп жубатып, удаама келген кыйын күндөрдө кыздарына тирек болду Кайран ата. Азирети Хадижадан ажырагандан кийин Алла элчиси Меккеде тура албасын түшүндү. Айрылуудан соң Мекке шаары ал үчүн сууз, муңдуу калаага айланды. Анткени Хадижа дин жолундагы эң ишенимдүү жардамчысы эле. Көпкө дейри анын жаркын элеси көз алдынан кетпей койду. Алла элчисинин саллаллаху алейхи вассалам өмүрүндө Хадижадан башка аялдардын да орду бар. Ошондой болсо да жүрөгү жана сезимдери алгачкы жубайына таандык эле. Анткени ал чейрек кылым бою пайгамбардын үйүнө бейпилдик, мээримдүүлүк тартуулаган асыл жан эле.
Ал көз жумган соң куттуу үйдүн босогосун башка аялдар да аттады. Алардын ичинде пайгамбарга уул төрөп бергендер, чырайлуулар, бардуу жердин кыздары жана колунда мүмкүнчүлүгү барлар да болгон. Бирок алардын бирөө да Азирети Хадижанын даражасына жетпеди. Пайгамбардын жүрөгүндөгү өзгөчө орунду ээлей албады. Анын көз алдындагы жаркын элести өчүрө албады. Сүйүү, боорукерлик, опалуулук жана дин жолунда жапа чеккен Азирети Хадижадан мыкты, андан кымбат аял заты тууралуу кеп кылууга тарых да батына албастыр. Азирети Хадижа жаамы мусулман аял заты үчүн кыяматка чейин ар тараптуу үлгү. Анын ысымы, анын жаркын элеси кыяматка чейин жакшы эскерүүлөр менен эскерилүүгө тийиш. Камкор, мээрман, адилеттүү, ырайымдуу, пакиза, чынчыл, жоомарт жаамы жакшылыктын жүзү болгон сөзгө бек кайран гана Кутман эне, асыл эне Хадижа.